Sevimimdi, izlegenimdi. Aşıktığım sağa anan suyum jettim bi. Саламатсыздарбы, урматтуу Супер KG медиа порталынын көрөрмандары. Бүгүн бизде конокто көптөгөн хит ырлардын аткаруучусу Ильяс Абдразаков. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, саламатчылык. Рамазан айы менен сизди куттуктайбыз жана кармап аткан орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Ильяс мырза, акыркы чыгармачылыктагы, жашоодогу дегеле жаңылыктар менен бөлүшүп өтсөңүз. Азыркы учурда көптөгөн жаңылыктар, алдыга койгон максаттар, пландар түзүлүп атат. Ошолорду ишке ашырып, көбүнчө жеке жашоодо, чыгармачылыкта айтор баар жагында эле жаңылык толтурат дегендей. Бир интервьюңузда айткан экенсиз, баягы мен үчүн биринчи орунда үй бүлө. Эң негизгиси үй бүлөнүн көңүлү ток болсо, баары жакшы болсо үй бүлөдө, андан кийин гана чыгармачылыкка аралашам депчи. Үй бүлөдө баары эле жакшыбы дегеним, баягы чыгармачылыктан да алыстап калдыңыз да? Жок, мен баары жакшы. Үй бүлөмдүн ичинде чыгармачылыгым менен кошо бирге үйүмдө студия кошо аранжировка жазып, ыры чыгарып, баары өз ордунда десем болот. Ошол кандай десем, чыгармачылыктан алыс болуп калдым деген сөздөр да көп. Буюрсам жакында болобуз, буюрса Жаңылык топтотурсуз да. Жаңа чыгармаларды ичинде жан дүйнөмдө аябай толкууларды топтоп, жаңырларды чыгарайын деп. Ошо. Үй бүлө тууралуу дагы кеп козгосок, балдарыңыз чоңоюп атабы? Балдар чоңоюп атат. Бирөөсү 4 жашта, бирөөсү августта 5ке чыгат, экинчиси 1 жаштан өттү, 1 жаш 2-3 ай болуп калды. Баары жакшы. Кудай буйруса, дел соолуктары оорубай жакшы чоңое берсе, буюрса жакшы жигиттер болсо экен деп ойлойбуз. Тилеп коебуз. Жубайыңыз жөнүндө дагы айтып өтсөңүз, азыр жубайыңыз эми менен элек? Жубайым азыр таксиге отуруп үйгө кетти. Экөөбүз бир жакка барып келдик эле, жумуштар боюнча. Ошо. Эмне менен элек? Балдарды карайт үйдө. Ошолорду. Иштегенин каалайсызбы? Же үйдө отурганын? Үйдө эле отурганын каалайм. Эми иштебей эле турса жакшы го дейм. Азыр Бир жолу интервьюңуздан окудум эле, келинчегим орус тилдүү, ошодон улам биринчи уулубуз дагы баягы орусча сүйлөйт депчи. Азыр дагы эле ошондойбу? көбүнчө орус тилинде сүйлөйт Розанын уулусу. Орус тилинде аябай үйдө дагы кечке орусча сүйлөйт, сыртка чыкса дагы, садикке барса дагы. Мен менен дагы жана үйгө келген ырчылар, ыр жаздырып атканда ошолорго да орусча сүйлөп калат. Биз күлүп, тамашалап, жакшы деп өзүнүн тамаша түрүндө орусчаларды сөчөп берип коебуз. Жубайыңыз баягы күйөрмандарыңыздардан кызганбайбы? Күйөрмандарымдан кызганбайт, күйөрмандарым менен деле жакшы. Өзүнүн кээ бир менин күйөрмандарым менен кээ бирөөлөр менен дос болуп алган. Балким жанагынтип бир жака концерт коюп барсам, мага белек беришип, күйөрмандары кээ бирөө келинчегиңизге берип коюңуз деп дагы берип калган учурлар болот. Ошондуктан жакшы эле деп ойлойм. Тиматинин деле аялы бар экен, кызы бар экен, эчтеке болбой эле жүрөт. Чогуу эле сүрөттөргө түшүп, жашырбай эле. Күйөрмандары дагы ошончолук көп. Так что ойлойт элем, менин келинчегим дагы Тиматинин келинчегинен кем эмес деп десең. Ильяс мырза, өзүңүздүн жеке балалык кез жөнүндө дагы кеп кылсак, айтып берсеңиз кызыктуу окуялардан. 6-класстан мен гастролго чыгып кеткем. Анан мындайча айтканда, ырчыларга кошулуп, Үсүк көлүнүн арында айлап жылдап кетип калгам. Анан бери 2-класстарда музыкага аралашып, өзүбүздүн мектептеги конкурстарга, айылдагы тойлорго, ошондойлорго эле барып ырдап калчумун. Ошол 6-класста шаарга кетип калгансыз, райондук конкурстарга барып, 6-класста мен уже концерт коюп, ырчылар барганда, анан
концертке барып мен сиздер менен ырдап кетейин деп анан кошулуп кетип калгам. Бишкек шаарга келе бергенде ата энеңиз каршы болгон эмеспи? Ата энем наоборот өзү кош берген да. Ал биздин алардын кылган жардамы мен кичинекейимден ошентип ырчы болом десем каяка эмне кылышын билбей анан ырчыларга кошумтуп кетпейинби десем макул деп анан кошумтуп кош эметкендегиси да. Эң алгачкы шаарга келген күндөрдөн бир окуя айтып берсеңиз. Адрес издеп келген жерлерим бар. Бишкекте жана Держинский бульвар деген жер барга. Ошол жерге издеп келатып, мага телефондон шашылыш түрдө эле Держинский бульвар мончанчы эмеге кел деп бирөө айтты эле да. Бир Асель Кырдыкова деген жеңебиз бар го, ошол айткан. Ошол барайын деп ошол адресин жакшы түшүнбөй калдым да, орусча сүйлөдү эле кыска. Ладно деп, спасибо деп койдум дагы. Анан жолдо барат. Держинский бульвар дегенде таппай шоро саткан эки кыз отурган экен. Бир жерде Ж, анан точканын фамилиясын жазып коюптур да. Жанагы Держинский деле Д менен Жнын орусчада айырмасы бар го деп анан Держинский бульвар деп ошентип күлкүлүү окуяга туш болгон. Анан тиги кыздар кыргыз кыздар болчу, анан мени карап күлүп, андай көчө жок деп тийишип, анан Держинский деген көчө бар, тетең мындайраак кичине жылсаңыз дагы деген, кичине бара берсеңиз ошентип. Кыз биринчи окуям ошондой болгон. Андан кийинки окуяларым негизи айтор азырга чейин деле толтура окуяга кабылам андай окуялардан. Жашоошуңуз менен кызык болсо керек. Сиз Алматада дагы концерт берип калдыңыз. Ал жакта кандай тосолушат? Ал жакта жакшы тосолушкан. Ал жакта деген биз өзүбүзчө концерт коюп берип жүргөн залдарыбыз бар болчу да, Алматадачы. Алар кийин биздин концерттерибизде адам көп болуп, терезелери сына бергенден кийин азыр бизге бир дагы кыргыз ырчыларына бербейт да. Анан ошо казак ырчылар менен кийин тааныш болуп, ырчылар менен иштеше баштагандан кийин алар бир сунуш киргизип, ошол чоң бир залын сүйлөшүп беришкен. Бирок ал жерде өтө бизге кандай болуп калган десем, көп адам билбей калганбы, анан көбүнчө концертке келген казак бир-туугандар болгон. Анын үстүнө дагы казак ырчылары көп катышкан. Бирок тоже реклама жагынан, аркы-берки жактан кысым болуп, кичине жанагындай мэрия жактан вообще илдирбей жана рекламалады шаарга. Ошентип анан жакшы болгондо болсо ошол бир 90% эл болгон да. Мен ойлойт элем рекламаларыбыз жакшы келген, илинип шаардын иштерине бүт бар жак жакшы болгондо аябай адам көп болот болуш керек эле. Ошончо таанымал ырчылар коштогон концерт болгон. Сахнага чыккандан кийин сөзсүз түрдө жаңылыштыктар болсо керек. Айтып өтсөңүз кызыктуу окуялардан. Кандай дейсиз? Сахнага чыккандан кийин сөзсүз түрдө жаңылыштыктар болсо керек. Айтып өтсөңүз кызыктуу окуялардан. Менин карындашым аттуу концерт беле ошол жерде болуш керек. Аябай адамдар көп келген. Анан мен концертте ырчыларыбыз биздики бирөө кеч келип, бирөө жолдо пробкада калдым деп анан программабызды атайын түзүп койгонбуз да. Могу жерде 3-ырдан кийин сен чыгасың, 4-ырдан кийин сен чыгасың деп түзүп бар жогун даярдап койгондон бир ырчыбыз кечигип, анан мен эшикте жүрүп издеп жүрөм. Бактыгүл Бадыевич сыртта издеп жүрсөм, мен ырымды объявить сахнага чакырып салышты. Мен бир ырым башталып уже ырдап атат сахнага. Өзүм болсо биракта жүрөм. Экинчи строчкаларында сахнага чыгып келгенмин. Жетишипчи. Анан ошол анан дагы бир ырымда микрофон түшүп кеткен колумдан. Бирок аябай успеть этип алгам. Бирок жана музыка учурунда болчу да. Сөз жок. Бийлеп атып айлана берген жерлерим бар эле го. Ошентип колуман микрофон колума тийип түшүп кеткен да. Анан микрофон башта чыгып кеткен. Алып көтөрүп кайра ырдаганга жетип калгам. Анан астында отурган бир эжелер чоң гүлдөрүн берип мага алар байкап калышты окшойт да. Анан гүлдөрүн бергенде анан көңүлүм кичине бурулуп башкача болуп кеттим да. Сахнага чыкканда жанагы ошо эл карап турганда бир кичине жаңылыш алсаң өзүң жоготуп коесуң да. Убакыт өтүп азыр байкап атам, кадр сыртында да экөөбүз сүйлөшүп калдык. Аябай тамаша көй болуп калыптырсыз. Эмне өзгөрдү?
Билбейм, азыр уялбайт тамаша белеби. көп калыптырсыз дейм да. Мен кичинекейимден эле тамаша көйм, бирок эми кичине эфирге чыкканда тамаша көй болсом кээ бирөөнө жакпай калбасын деп анан атайын кичине түздүү болгонго аракет кылам да, бирок ар дайым эле тамаша көй, үйдө деле жөн сүйлөбөйм, көчөдө деле жөн жүрбөйм. Ильяс мырза, улдуу болгондон кийин, ата болгондон кийин, үй бүлөлүү болгондон кийин жашоого болгон көз караш өзгөрсө керек. Жок, эчтеке өзгөрбөйт экен. Жок, эми өзгөргөндө кандай жоопкерчиликтүү болосуң, жанагы бир мурун өзүңдү жалгыз ойлосоң, албетте үй бүлөңдү ойлойсуң, бала чакаңды ойлойсуң. Жана мен өзүм курсагымды бир жерде той кылып жүрсөм, балдарга ала барам деп ар дайым бирдемелерди көтөрө кетесиң. Же болбосо ошол. Эниңиз Нияз Абдыразаков дагы буюрса баягы шоу бизнестен өзүнүн ордун таап алды, клиптерди тарттырып, ырларды ырдап, сиздин жолуңузду жолдоп жүрөт. Колдоо көрсөтүп атасызбы? Албетте колдоо көрсөтүп атам. Сиз Ниязга. каршы болгон турбайсызбы башында? Жок, мен каршы болгон эмесмин. Нияз деген просто ал убакта ырдай албайт болчу да, эми кичинекей болчу, жана кызыгып, ал жанагы сахнада бийлегенге, жана ырдаганга ошондой нерселерге кызыгып, же болбосо бир партнер күйөрмандарын топтогусу келген, балким кичине кыздардан кичине аралаштырыпчы, өзү дагы кыздарга жакын кичине. Бул мен көбүнчө мындай эркек балдар менен сүйлөшүп жүрүп, достор менен жүрө берем да. Ал Нияз болсо досторго көп кошулбайт дагы, жалаң карасаң гастролго чыгып кеткандагы ырчылар Бактыгүл Бадиева менен гастролго чыгып кетип аткан болот. Бир карасам, анан жардамдашып келейин деп. Дагы бир башка ырчы кыздар менен, кундуздар менен жакшы болуп кетип аткан. Мен хотя алар менен ыр жазышып иштесем дагы, бирок мындай сүйлөшө келгенде сиз менен өзүмдөй элем да. Чыгармачылыктан сырткары кандай жумуштар менен алектенесиз? Мындай жеке бизнес ишиңиз барбы? Ооба. Чыгармачылыктан сырткары бул концертте дөңгөлөк жерде иштейбиз. Желимдеди. Андай да талантыңыз бар. Жок. Тамашалап атпаймынбы? Ужас. Алар жакшы. Чыгармачылыктан бөлөк негизи мен иштейин деген ойлорум бар. Бирок жанагы кайсы ишке экенин билбейм. Балким дагы бир чоң бизнес менен же болбосо ушундай нерселерге иштегенге кичине аракет кылам. Баягы үн жаздыруучу студия бар дедиңиз үйдө. Демек ошондо студия бар. буйрукма аркылуу Аранжировка жаздыруучу студия мен деле эмес, Ниязда дагы бар. Азыр эки жактан Кыргызстандын ырчыларын камсыздандырып коюп турам, Казакстандын ырчыларын камсыздандырган кетебиз. Ошондуктан чыгармачылыгыбыз эле бизге. Эми сизден жандуу ыр күтөм. Азыр жалпы күйөрмандар үчүн аткарып берсеңиз. Байланам шок кыздардын көздөн учкан сыйкыр нуру, мен балкыган жаңгадары, алтын жибек мончок шору нанане. Ал жомоктогу периде сезилет жылмайганы, сезим өрттөп тамшандырат, көрсөң көзүң тойбос болуп, көксөп адам арман кылат нанане. Ал бийкештер оттой болот, кол тийгизбес чоктой болуп жанады. Байланам көздөрүнө анын жалындагын жазым жаным ай, жан дүйнөмдө жашайт жалындай. Ай ай ай. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жалпы Супер KG медиа порталынын көрөрмандарына, өзүңүздүн күйөрмандарыңыздарга салам жолдоп, каалоо тилек айтсаңыз болот. Супер KG порталынын күйөрмандары, жана ошондой эле менин күйөрмандарым, сиздерге ар дайым жүзүңүздөргө жылмайып, жүрөгүңүздөрдөн ыйман кетпесин каалайм. Ар дайым бар болуңуздар, Супер KG каналы менен бирге болуңуздар. Мен да сиздер менен бирге болом. Бириксек жеңебиз дегендей. Ильяс мырза, сизге чоң рахмат. Маек бергениңиз үчүн убакыт бөлүп келип бердиңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Үй бүлөңүзгө бир гана жакшылыктарды каалайбыз. Бактылуу болуңуздар, бар болуңуздар. Катта рахмат. Эми сизден жандуу
өргүтөм азыр жалпы күйөрмандар үчүн аткарып берсеңиз. Так, отуруп туруңуз. Кайсырдыр дайыл. Албарсты, мени басты болбойт, а? Боло береби. Орусча боло берет. Кытайча. Ох, анең. Англисче, орусча. Жүзүндө өз бар. Ой, айман жок. Ошо нанай дайылуу же. Кайсы? Аял кишиге үйдө отурган көп жарашпайт да билишимче. Аял кишиге? Жарашпаса дагы мындай аял киши үйдө отуруп кыйналып кетет да. Аялдар киши болобу десең? Ильяс мырза, баягы кичинекей кезимен бери концертте. Мырза бошто десең. Айтермин. Тезирээк бүтө эле, тезирээк бүтүп калат. Азыр Аваз Акимов бизди тиги офисте күтүп атат. Бүтө эле. Ооба.